китептин жазылышына себеп ушул адамдын суроосу болгон. Мына ошол суроого китеп менен жазып жооп берген. Суроодо мындай дейт: диндеги имамдар, уламалар, акылдуулар, алымдар эмне деп айтышат? Ушундай бир адам ал бир балеге жолукту. Ал дагы билет ал бале жамандык экенин. Эгерде ал нерсени улантып кете бере турган болсо, дүйнөсүн дагы, акыретин дагы талкалайт, бакытсыздардан болуп калат. Бул нерсенен чыгышка, арылышка түрлүү аракеттерди жасады. Кутулууга, ал нерсени жоюуга аракеттер жасады. Ар кандай жолдорду кылып көрдү. Кайра эле баягы эле үйрөнгөн жаман адаттарына кирип кетет, же күчөп кетет, же чөмүлүп кетет. Ушундай абалдан кантип чыкса болот? Бир айласы жолу барбы? Кандай жолдорду, багыттамаларды сиз бересиз деп Алла Таалам жардам берсин, ырайым кылсын ушундай балеге түшүп калган, ушундай күнөөгө, ушундай нерсеге душар болуп калган адамга. Анан хадисти келтирет. Дагы деле бул ким? Суроо берип аткан адамдын каты. Алла Таалам кулуна жакшылыкта жүрө берет, жакшылыгын жаадыра берет. Ал адам качанга чейин башка бир тууганына жардамын бере берсе, бизге жардам бериңизчи, Аллах Таалам сизге көп сооп берсин деп нескин кат түрүндө кайрылган. Анан бир адам дегенде бай мен ушундай болдум, мен ушундай чалдыктым дебестен бир адамдын сүрөтү деп сүрөттөп берген. Кээде адамдар уялса, суроо бергенде үйүндөгү же бир абал мындай мен ушундай болдум, мен дебей каласа, ушундай адамга эмне дейсиз, ушундай абалга түшүп калды деп суроо берсе болот илим элерин. Бул киши дагы ушундай таризде суроосун берген.